Assalamu alaikum. Desin Tığ kanalında blogger Bakıt Sulayman. Göngül kuğunak, manay şat. Allah'a ming mertebe şükürler. Bugünkü güngö dağı aman esen jetkizgen. Kança adamlar bugünkü tanga jetpey kaldı. Kança adamlar bugünkü münöttörgө jetpey kaldı. Kança adamlar geçe dağı bir nerse olup geçti. Bizde Allah şul bugünkü güngö aman esen jetkizdi. Bugün 15. dekabr 2020 yıl dostlar. Köptön beri mınday köp sayasatçılar, köp şul sayasatка kızıkkan adamlar, mamlekettin taqdırına kaydiger karabagan adamlar, eldin taqdırına kaydiger karabay kandaydır bir oң jaka bassak dep ümit kılgan adamlar kütkön bugün prezidentlik şaylоого oşol prezidentlerden kandidatlardı ügüttөөгө уруксат berilgen gün. Bugün 15. dekabrdan bugünkü 9. yanvarga çeyin ügüt işleri жүрgüzүүgө mınday ofitsialдуу түрдө уруксат берилет. Эми мына Кудайым ушул күнгө жеткизди. Ар ким өз каалаган кандидаттарын, ошол эле кандидаттар дагы ушундай үгүт иштерин мыйзамдуу түрдө жүргүзүп алышат. Бүгүнкү биздин негизги жаңылыктар достор, ушул үгүт иштерине деле анча байланышы жок, бирок кандайдыр бир деңгээлде байланышы дагы болуп кетет. Анткени мен бүгүн 15 декабрда мына азыр таңкы саат 6-дан 15 мүнөт өттү. Азыр кийимдеримди чогултуп, төмөнкү айылга 1-майга түшүп, ал жерден инимди алып, биз Кошко Рахман Разыков агайдын үйүнө барабыз. Ошол жерден мен кечээ күнү сиздерге айттым эле, жаңы проектти баштап жатабыз. Түз эфирге чыгабыз мындан кийин саат 7-де кечинде. Günügö деп Кудайым ушуга насип кылсын, günügö деп план түзүп жатабыз. Бүгүн барып ошолорду иштеп саат 7-ге чыгып калууга аракеттенебиз достор. Жаңылыктар абдан көп. Мен орусча Пойдем посмотрим деген бир каналды ачып жатамын. Анткени орус аудиториясына дагы мен кечээ дагы айтканмын, ушул кыргыз жерин, кыргыз элинин каада салттарын тааныштыруу боюнча орус тилдүү адамдарга, орус элине эле эмес, орус тилдүү адамдар абдан көп экен дүйнөдө. Орус тилинде мен мындай өтө кандай десем, орусча айтканда жанагындай грамотный деп коет, кандай деле сүйлөй албайм, бирок орусчаны менен ошол оюмду жеткизгенге менде мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрүмдү пайдаланып, ушул Пойдем посмотрим деген дагы каналды ушул Ошто жүрүп ачып, Оштон, Ош биримден баягы тарыхтуу Ордолуу Оштон деп коет. Илгери Ош областы эле деп койчу эле. Ошол 3000 жылдан ашык тарыхы бар Ош шаарынан алгачкы берүүмдү баштаймын орусча. Бул кыргызча биздин каналыбыз дагы кете берет. Ошентип параллелдүү түрдө эки каналды алып барууга аракеттенемин достор. Кудайга дагы 1000 мертебе шүгүр келтиремин. Анткени мен мына 50дөн өтүп калганда мынтип блогер болуп 40 000ден ашык аудитория чогултуп, анан сиздерге чыгып бир ушундай ойлорумду айтам деген мен 5 жыл мурун 5 уктасам түшүмө кирбейт эле да. Анан эле ушинтип 2017 жылдан кийин китептерди окуп баштап, тиги буу болуп, өзгөрүп, оюмду жеткизейин деп анан ушул канал сиздердин алдыңыздарда ушинтип туулуп калды. Десин дегениң эмне деп сурап калышат. Дени, сак, интеллектуал, тв деген сөздөн, интеллектуал деген сөздөн кыскартканмын. Дени дегенден де, сак дегенден сы тамгасы, интеллектуал дегенден ин тамгасын, десин деп койдум. Анан бир жагынан мындай десин, айтсын дегенге да окшоп кетет экен. Аны мен өзүм кийин аңдадым. Ошентип биздин Десин ТВ каналыбыз пайда болгон ушул. Эми болсо Пойдем посмотрим деген орусча канал кылып койдум. Анан баягы каналды ачаарда карайсың да, мен жөн эле биринчи посмотрим деген деп эле коеюн дедим эле каналды. Мындай сиздер дагы кийин сунушуңуздарды айтасыздар достор. Анан карасам Поехали посмотрим деген канал бар экен, бир детский канал экен. Анан мен да карап туруп, поехали болсо алар поехали кыла берсин. Эми окшош болуп калбаш керек да. Мен Пойдем деп койдум, кичине мындай кызыктуу болсун дегендей таризде. Пойдем посмотрим, мен буйруса посмотрим кандай боло тургандыгын. Мен
uşul bugünkü ertenki gündörü uşul Oştun bazar tiyak biyaktарын, tarihi jellerin, Sulaymан Too muzey üstün işi kılıp men Oşto uşul komandirovkada жүрgөн mezgilde agайдыкында бар ушул проект менен иштеп жатабыз. Ошол убакытты жөн кеткирбей ушул орус тилдүү биздин боордошторго ушундай көрсөтүп коеюн деген ой менен каналымды ачамын. Сөзсүз түрдө кириңиздер, пойдем посмотримге бүгүн эртеңдерден чыгарып каламын буйруса. Достор, негизинен ошол тарыхый жерлерди, анан кызыктуу кече даже бизде Атакул деген жигиттин миллионго жакын подписчиги бар. Тез кабар деген каналын көрүп эле жүрсөңүз, ассаламу алейкум деп туруп баштайт го. Ошол жигиттин мен Оштогу эң номер 1 үй деген бир мындай укмуш сон үйдү тартыптыр да, баягы жерде мен дагы ал үйдү көрүп атып болуп калдым да. Анан ошол үйдү дагы достор мен ээси менен сүйлөшүп бир эме кылайын деп жатамын. Ушул бизде ушундай үйлөр бар да, орус тилинде да. Ушундай деп туруп ошол үйдү дагы чыгарууга аракеттенип жатамын. Ушундай үйлөр болобу, тойлорду тартып көрсөтөмүн достор. Бизде кыргыздарда ушундай тойлор бар, тиги бу деп жакшы жактарыбызды, жаман жактарды эле айта бербей, жакшы алдыңкы кеткен жактарыбыз, эми тойлор деле жакшы чынын айткандачы. Колунан келген адам той берет экен да. Анан мындай келбеген адамдар бирок ага теңелемин деп кыйналышат экен. Ошол салттарды туура экономдуу пайдаланышыбыз керек да. Колуңан келип жанакы динде ихсан деп коет го, тоюн кылып ихсаныңды берип элдерди чакырып, байларды эмес, той десе эле баягы мындайын алыш үчүн жалаң өзү берип жүргөндөрдү чакыртып, мындай кедей кембагалдарды деле чакырып, килтейген тоюңду биякта кылсаң, мындайраак эл үчүн дагы кылып дегендей бир ушундай жаңы салт саналарды киргизсеңер, эл үчүн меценаттык дегендей бир мындай чачырап кыла бергиле. Анан кийин мен өтө эле каршы эмесмин, биздин каада салттарыбыздын бирине кирет да, бирок ашыкча чыгымдарга барбаш керек достор. Ошондой тойлорду жанагындай бизде ыр кесе деп коет, бизде жок, биз кичинекей кезибизде ак чөлмөк деген оюн болот эле. Ошондой ак чөлмөктү мен көрсөткүм келет башка улуттарга. Башка эле эмес, өзүбүздүн жаштарыбыз деле азыр билбей калды. Биз кичинекейибизде ак чөлмөк ойнойт элек. Бир мындай таяк болот, чөлмөк деп койгошон. Анан мындай караңгы жерде, караңгыда кечинде айлуу түндө биз ойнодук ак чөлмөк. Ону да келтире албай калдым. Эртең мен ошондой ак чөлмөк деген оюн болот эле, ушундай ыр бар эле. Мынтип тиги таякты баары мындай бир жакты карап турса, анан бирөөсү таякты тең алыска бурап туруп анан ыргытканда анан билбейт да, караңгыда чөп баягы кыргыздардын менталитеттик эмесине. Илгери биз кыргыздарда площадка андай мындай болгон эмес да, тиги чөптөрдүн арасында ушундай эмелерди талааларда, жайлоолордо чоңойгонбуз да. Биз көчмөнбүз да. Биз көчмөнү. Ошол көчмөндөрдүн балдары анан ошентип ойношот да, баягы боз үйлөр тиккен ошонун четинде. Анан ким биринчи барып тапмай, анан барып издеп укмуш сонунда баягы бир сон али скауту деген оюн орустардыкындай болуп алып, бир нерсени издеп барып таап, анан тиги келип тиги паттасын алып келип таштап, ушундай сон талашмай ызычуу биринен бир эки команда болсо керек эле. Мен да унутуп калдым ошону, азыр тактайбыз мындай. Анан бирине бири берип, как баскетбол сыяктуу, же өзүнчө келе эле иши кылып ошентип барып туруп алып бармай. Ошол ак чөлмөк оюнун жана башка ушуга окшогон кызык нерселерди сөзсүз киргиземин ушул пойдем посмотрим каналына. Аны сөзсүз көрүңүздөр достор. Азыр канал чыга элек, бул идея. Анан кийин кече Эшмамат Жалилов деген биздин могу Бүтүн Кыргызстан партиясында келе жаткан аябай активдүү акын, спортсмен, десант, ушундай бир аксакал бар. Балыкчы, ушундай аябай активдүү да. Кемпирин да жакшы карайт экен, сүйөт экен. Ал жөнүндө дагы сөздөрү бар. Ырлар укмуш, лирика, бир сонун ырларды жазат. Ошо Эшмамат Жалилов аксакал жазыптыр. Саат канчада башталат силердин проектиңер деп. Саат 7-де, кечки саат 7-де эме кылалы деп жатабыз, чыгарабыз деп жатабыз. Мына азыр саат 6:30 болуп калды болуш керек. Мен бир 15 мүнөт сүйлөп койдум, 10 мүнөт сүйлөдүмбү? Мына жуунуп таранып, кичине жуунганды го, жуунуп бүттүк. Мен силерге келип эле эртең менен маанай, куунак маанай, шат көңүл деп туруп баштадым. Эмнеге мен күндө эртең менен ушинтип жакшы настроение менен башталам? Мен анткени эртең менен эрте туруп, 6-да келип 6-га чейин сайга жүгүрүп барып, 3 жака, 4 жака сууну бир 2 жолу 3 жолу 4 жака кылдым. 3 жака кылганда эле духуң жетпей калат нары жакачы.
Oşa 3 çakaga meniki jakşı jetet da dukum. 3 çaka muzdak sunu şık şık kuyunup durup bayağını bir sırap dur muzdak sunu kuyunup jatarsa elbette muzdak sunu günde kuyunabız. Anan keyin geldik azırından men sizlerge content düşüntüp getirdim. Buyursa bugün saat 7'de dostlar sizler menen tüz efirden usul YouTube kanalından Rahman Razıkov'tun tigi Facebook'tagı baragынан şunday dep çeşip jatabız. Biz Facebook'tan çıkabız, paralelna YouTube'dan çıkabız. Bir ele mezgilde tüz efir bolat. Sorolaryňar bolsa beresizler dostlar. Biz şunday nerseni bugün Allah'ım şul nasip kılsa sizlerge çıkarabız dostlar. Salamata turuňuzlar. Sizler menen men Bakyt Sulayman boldum. Kunak köňül manaýyňar şat bolsun. Salamatda bolуňuzlar.